Өлкө эгемендик алгандан тарта дүйнө өлкөлөрү менен дипломатиялык алака түзүү милдети турган. Эң алгач Түркия менен 1991 жылдын 23 декабрында дипломатиялык алака түзүү тууралуу келишимге кол коюлган. Ал эми 4 күндөн кийин 27 декабрда Америка Кошмо Штаттары менен кызматташуу келишими түзүлгөн. Признали нашу республику как независимую республику. Ошол кезде дүйнө мамлекеттери менен дипломатиялык алака түзүүнүн негизги максаттарынын бири башка өлкөлөр менен Кыргызстандын көз карандысыздыгын таануу үчүн зарыл болгон. Анткени эгемендиктен кийин биздин толук укуктуу, демократиялык жана адам укугу сакталган мамлекет болуу дымагыбыз күчеле. 91 жылдын күз айларында президент Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан сүйлөп, эл аралык коомчулукка кайрылуу жасады. Мына ошондо эл аралык коомчулук Кыргызстан тууралуу билип, реалдуу жумуштар жүзөгө аша баштады. 92 жылдын алгачкы күндөрү, тактап айтканда 5 январда Кытай Эл Республикасы менен алака түзүлдү. Ушул эле жылы Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан менен стратегиялык өнөктөш Орусия менен дипломатиялык байланыш түзүлгөн. Мындан сырткары Канада, Түштүк Корея, Германия баштаган бир катар Европа өлкөлөрү менен байланыш түптөлдү. 124 эл аралык уюмдарга мүчө болуп, алар менен 205 келишим түзгөн. Жалпы жонунан 30 жыл ичинде 12850 эл аралык келишимге кол коюлган. Мына ушулар биздин Кыргызстандын дүйнөлүк аренадагы өзүнүн кызыкчылыктарын коргоого арналган келишимдер болуп эсептелет. Дипломатиялык алака ар бир өлкө менен өз деңгээлинде өнүгүп келет. Президент Садыр Жапаров күн мурун элчилер менен болгон жолугушуусунда өлкөнүн көз карандысыздыгын жана улуттук кызыкчылыктарын коргоого багытталган ачык, тең салмактуу тышкы саясатты жүргүзүү улантыларын кошумчалады. Буга чейин бир катар мамлекеттер менен мамилелер сууп калган учурларда болгон. Эми ал көйгөйлөрдүн бардыгы артта калды. Биз биринчи кезекте саясий, соода-экономикалык байланыштарды өнүктүрүү жана кеңейтүү боюнча коопсуздук жана аскердик техникалык кызматташтык, суу энергетикалык жана инфратүзүмдүк, айыл чарба тармактарындагы, ошондой эле саламаттыкты сактоо, билим берүү, маданий гуманитардык, финансылык техникалык чөйрөлөрдөгү маселелер боюнча конкреттүү макулдашууларга жетишүүгө умтулдук. Менин президент катары Москвага, Ташкентке, Нур-Султанга, Анкарага, Ашхабадка, Душанбеге болгон алгачкы иш сапарларым ушул маселелерди чечүүгө багытталды. Өлкө жетекчилигинин көп багыттуу тышкы саясат жүргүзүү аракетин адистер да кубатташат. Тышкы саясат мындай чектелген иш болбойт. Тышкы саясат болгон көп векторлуу нерсе. Казыркы дүйнөдө эки өлкө, үч өлкө өз максатын жете албайт. Эмдегенде элдин баарынын кызыкчылыгы бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстан 165 мамлекет менен дипломатиялык мамилелерди түзгөн. Эл аралык 124 уюмдун мүчөсү. Адистер белгилегендей, эл аралык 124 уюмдун мүчөсү. Алар менен саясий диалог жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты бекемдөө, узак мөөнөттүү жана көп кырдуу кызматташтыкты жигердүү өнүктүрүү аракети улана бермекчи. Самат Айсипов, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.